эми 30-дан өттүм. Сүйүү деле келбей калды окшойт деп ойлогом де. Анан көрсө келет экен. Мен ошого абдан сүйүндүм. Себеби мен ойлогом да турмушка чыгыш керек, бала төрөш керек. Баары ушинтип айта беришет го анан. Акылга салып эле турмушка чыга алам го деп ойлой беришимин да, чындыгында. Өшкөн жигитим мени эмеге балетке чакырып калды. Балетке барып көрүп отуруп мындай ушундай бир жанагындай бабочки в животе деген болду да, чындыгында ушундай болду. Анан үйгө келип мамама менен деле мындай жакшы сүйлөшөм да, анан мамам кандай экен, эмне болгон бала экен дегенде эле мамам ага жакты деп атпаймынбы? Анан баягы жактыруу сезимден башталып, анан бара жакындаган сайын баягындай чын эле сүйүү менен турмуш куруп атам десем болот да. Анан буга чейин ырдап жүргөн ырларымды, мисалы жанымды аткарып атканда, ошо чармачылык кечемде ал ошондо чыгып атпайбы тиги киши дагы? Ал баягы көрүүчү болуп отурса, ошончо адамдын ичинен жалгыз эле ошол адамга ырдап аткандай, арнап аткандай сезимдер, ушундай бир башкача сезимдер болот экен. Көрсөчүм деген чыгарманын мындай билемин назик колуң жытың сонун деген сыяктууларды мен мурун жөн эле ырдап коюп турмун. Бунун аны чыныгы эмесин сезип турмун дебесиңерби? Жөн эле ырдап коюп турмун. Азыр ар бир сөзүн ырдап атканда мындай ошол адамга арнап ырдап аткандай сезилет экен да.